жашар бала? 2 жашар. Трассада жүрсе болбойт экен да. Каякта жүрүш керек? Айылдарда жүрүш керек. Айылда жүрсө керек. Один из новых знаков. Эреже плюс программасы негизинен биздин Ынтымак телеканалынын Ырыстан программасында бир гана күн рубрика болуп кеткен. Андан кийин бул Эреже плюска телегөрүүчүлөрдүн, айдоочулардын талабы аябай көбөйдү, суроолор көбөйдү, көбүрөөк тарткыла, көбүрөөк чыгаргыла деп. Андан соң биз Эреже плюс рубрикабызды сонун деген программабызга, кечки программага рубрика кылып коштук. Ал жактан баштага караганда көбүрөөк 3 мүнөт, 4 мүнөткө чейин берип жүрдүк. Андан соң элдин талабы дагы да көбөйүп, айдоочуларга көбүрөөк пайда болуп, жол эрежесин үйрөнүп баштагандан кийин биз муну жетекчилик менен, команда менен келишип туруп, программа кылып чыгаралы деп туруп, азыркы учурда Эреже плюс программасы жарым сааттан турат. Жарым сааттын алкагында биз элге бир эле жол белгилерин сурабастан айдоочулардан, анын арасында пайдалуу кеңештери, дагы башка эң бир сонун рубрикаларыбыз бар да. Бул команданын негизи, бул биздин максатыбыз, Эреже плюс программасын чыгарып аткан максатыбыз жол кырсыктарынын алдын алуу, жана ошого окшогон бир жаман иштердин алдын алуу. Айдоочуларга кичпейилдик менен өзүбүздүн баягы жол белгилерин көргөзүп, айдоочуларга бир аз эсинен чарып кеткендерди эсине салып жүрөбүз. Анан бул программабыздын алкагында рубрикаларыбыз бар. Эң биринчи рубрикабыз ошол жол эрежесин бузган айдоочуларды токтотуп, майы кызматкерлери менен биргеликте. Анан алардан жол белгилерин сурайбыз. Бул болсо ошол элге эң жаккан рубрикабыз десем жаңылышпайм. Андан кийинки болсо Этият бол деген рубрикаларыбыз бар. Этият бол рубрикабызда бул баягы айдоочулар эми жолдо жүргөндө ар кандай окуяларга туш болот, ар кандай окуяларды көрөт. Ошол окуяларды өзүнүн башынан өткөзгөн окуяларын айтат дагы. Анан телегөрүүчүлөргө дагы айтып берет. Ушундай менин башымда ушу жолдо баратканда ушундай бир окуя болду эле. Дагы Кудай сактады, мен баягы коопсуздук курун тагып 60-тан ашпай кетип атканым үчүн токтоп калды. Ошондуктан жалпы айдоочулар, мен силерге кайрылат элем. Жолдо жүргөндө, за рулем жүргөндө абайлаңыздар. Көңүлүңүздөрдү жолго гана буруңуздар, башка нерсеге алаксыбаңыздар деп. Ушундай окуяларды айтып берет. Андан кийин бизде уста кеңеш деген рубрикабыз бар. Негизи бул Эреже плюс программасы көбүнчө ушундай техникалык жакка басым жасалат да. Уста кеңеш рубрикабызда кечке эле бир автоунаабыз жолдо бузулуп калса, же үйдө бузулуп калса, устага чакырып, же башка нерсе кылбастан өзүбүз кантип оңдосок болот. Мына ушундай нерселерди көргөзүп берет уста кеңеш. Эгерде сиздин автоунааңыз жолдо бузулуп калган болсо, мындай жолдор менен оңдосоңуз деп болот деп. Ал ошол турган жерден көргөзүп берет. Анан үйдө бузулуп калса кандай оңдош керек, кандай күлүштөр кетет, ошолордун баардыгын көргөзүп берет. Андан сырткары мугалимден кеңеш деген рубрикабыз бар. Бул жерде айдоочуларга жол эрежелерин үйрөтөт кайра башынан. Мисалы, биринчи автоунага отурганда кандай кылыш керек? Машинени жүргүзгөндөн кийин машина ордунан жылбастан туруп, коопсуздук курун тагыш керек. Андан соң эгерде сол тарапка буруларда канча метрге чейин повороттун дикти жагыш керек, токтогондо кандай токтош керек. Кыскасы, айдоочуларга бүт баарын эсинен чыгып кеткендерди мугалимдер эскертип айтышат. Андан кийин дагы бизде пайдалуу кеңештер бар. Бул интернеттен алынат, лайфхак деп коебуз. Баллонубуз, дөңгөлөктөрүбүз тешилип калган болсо, аларды кантип жамаш керек. Ошолор боюнча дагы айтып берет. Мисалы, резина менен жамаса болот. Дагы бир башкача жолдорун айтып берет. Машинанын чехолдорун кантип тазаласа болот. Жөнөкөй эле аз расход кете турган жолдорун айтып берет. Машина баасы деген рубрикабыз бар. Бул жерде базарда сиз жактырган машиналардын баасы канча болуп атат экен. Муну атайын барып, тартып сиздин машина алам десеңиз, бул машина монча турат, абалы жакшы, биягы мындай деп толук маалымат берет. Анан азыркы учурда 100 000 сомго кандай машина келет деген теманын алкагында ушундай машина базасын тартып атабыз. Анан 250 000ге кандай машина алсаңыз болот. Анан айымдар кандай машина миниш керек, мырзалар 60 жаштан кийин кандай машина миниш керек. Ушулар боюнча да биз машина базарга барып, машина баасында көргөзүп беребиз. Негизинен Эреже плюс программасы мына ушундай бүт баары пайдалуу нерселер менен камтылат. Эң негизгиси Эреже плюс программасында айдоочулардын көпчүлүгүндө азыркы учурда 100% деп айтканга болбойт, бирок көпчүлүгү жол эрежелерин үйрөнүп калды. Бизди чакыруулар көбөйдү. Райондорго, областтарга чакырып атат. Азыр Кудай буйрса Жалал Абад областына чыктык,
Баткен облусуна чыктык. Эми дагы да болсо райондоруна, региондорго өтүп баштайбыз. Ал жактан дагы чакыруулар абдан көп. Кудай буйрса, биз ушул өзүбүздүн максатыбызга жеткенге чейин ушул Эреже плюс программасын токтотпостон алдыга чыгарганга аракет жасайбыз. Анан айдоочулар да Кудайга шүгүр азыр үйрөнүп калды. Көпчүлүгү. Мен билет элем, жооп берейин деп өздөрү келип, баягы токтотпосок дагы келип туруп жооп берип, анан кийин кеткендер көбөйдү. Биздин Эреже плюс программабыз дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:30-да, 21:30-да, анан 4-күндөрү кечки саат 9:30-да чыгат. Анан жекшемби күнү 7-ден 10 өткөндө Ынтымак телеканалынан түз эфирден көргөзүлөт. Сиздер менен мен Рамазан Абдубаитов болдум. Барыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.